тилекке каршы көп адамдар иман эмне десе, иман деген бул Аллах бар деп айтуу болду, бул иман деп түшүнүп алган дейт. Иман бул иман, Аллахка ишенем. Мен атеист эмесмин. Аллах бар деп коюу бул иманга жеткиликсиз. Иман дегенде бул жогоруда айткан рубубияны, улухияны, Аллахтын аттарын, сыпаттарын, Аллах таалага болгон ибадаттар бүт жалгыздоо бар. Эгер бул нерседе кем боло турган болсо, анда иман деп айтылбайт аны нерсени. Кемчилик бар бу жерде. Ушул жерден да кыска айтып кете турган нерсе, мушриктер дагы Аллах таалага иман келтирген, билген. Аллах таала өлтүрүүчү, тиритүүчү, рызкы берүүчү, анын шерigi жок экенин, мындай негизи башкарууда, тиритүүдө, рызкы берүүдө жок экенин. Болгондо алардын кемчилиги иман да келтиришкен, билген Аллах таала жалгыз экен. Ортого буттарды коюп, кыямат кайымда шапаатчы болот, ушулар аркылуу Кудайга үнүбүз жетет деп ортомчу кылгандыгында болгон. Алардан сурасаң, асмандарды, жерди, күндү ким жаратты, айды ким жаратты десе, ла якулун Аллах, Аллах деп айтышкан алар. Эгер ошондой болсо, эмне үчүн силер ага сыйынбадыңар? Болгондо алардын түшүнүгүндө ортомчу кылышкан. Ушулар аркылуу жакындайбыз, ушулар кыямат кайымда биздин талабыбызды талашып, шапаат кылат деп. Айтканыбыздын себеби эмнеге тиешелүү бул нерсе? Максаты көп адамдар Аллахка болгон ишеним менен болду ушу менин ыйман бүттү деп чектелип калгандыгында болот. Аллах жалгыз, Аллах рызкы берүүчү, Аллах тиритүүчү, Аллах таалам өлтүрүүчү, Аллах берүүчү, Аллах тыюучу деп Аллахтын сыпаттарын айтып айтат дагы, эми сен ошол Аллахка кандай мамиле кылып атасың деп суроо келгенде, мурунку мушриктерди мамиле кылгандай кылып биз дагы айрымдар ортомчуларды жасап, ширк амалдар жасап кеткендигинде болот. Кеп сиздин амалыңыз кандай болот? Кудайга ошого каралат. Аллах тигиндей, Аллах мындай деп коюп туруп, бирок кайра ошол сыпаттарга өзүңүз амал кылбастан жүрөктү башка нерсеге буруп салгандыгында болот.